ушундай күмөндүү абалда жүргөндөр. Хадис бар го пайгамбар алейхиссалату вассаламдан. Чындыгында шайтан ошо арабтар жарым аралынан үмүтүн үзгөн, ширк кылбайт деген го депчи. Мындай айтканда шайтан үмүтүн үзгөн Аллахтан башкага сыйынылбайт деп айткан го. Бул деген сөз ширк болбойт деген сөз. Ширк кайтып келбейт деген сөз. Ширк түр тамыры менен жок болуп кетти деген сөз дейт да. Анан каяктагы силер ширкти айтып атасыңар. Коркпой эле койгула, үйрөнбөй эле койгула. Буга өтө катуу көңүл бурбай эле койгула дегенге чакырып келет да. Ушундай адамдар бар. Буга жооп Ибн Ражаб рахимахулло айтат, бул хадистин мааниси шайтан үмүтүн үзді, мусулмандар Аллахтан башкага сыйынбайт, ширк кылбайт дегени. Шайтандан үмүт үзүлдү, эмнеден үмүт үзүлдү? Бул үммөттүн баардыгы биригип чоң ширк кылбайт дегенди дейт. Маанисин ушундай деп түшүндүрөт алымдар. Шайтандан үмүт үзүлгөнү мындайча айтканда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үммөтүнүн бир ооздон баардыгын, жалпы баардыгы бир чоң ширкке топтолуп калбайт. Кандай болсо деле арасынан таухидти билген, жалгыз Аллах тааламга сыйынган адамдар кала берет кыямат кыяматка чейин. Көпчүлүк адамдар ширк кылса дагы, ширкке түшсө дагы, бирок баары бир топ кала берет дегенди билдирет дейт. Ошол нерседен шайтан үмүтүн үздү дегенди билдирет дейт. А кээ бирлер болсо шайтан үмүтүн үзгөндөн кийин болду, эми ширкке бизди жыкпайт, бул нерсеге азгырбайт, бул жеңил эле деп жеңил карап жүрө бергендер бар. Анан экинчиден бул дагы гайып нерсе да. Келечекте ким түшөт, ким түшпөйт, баардыгы аны бир Аллах таалам билет. Бизге пайгамбар алейхиссалату вассалам эң негизи эскертип кетти. Бул коом кайрадан ошол мурунку адамдардын кылык жоруктарын кайталайт экенин, кылат экенин, бул ширк коркунучтуу экенин. Ошондуктан биз бул нерсеге көңүл бурбаш керек. Шайтан үмүтүн үздү. Бул эч нерсе болбойт, мындай деген. Канча деген хадистер келди. Бул үммөт ачык айтып атат, мушриктерге кирип кетет. Буттарга сыйынып кетет, эстеликтерге сыйынып кетет. Ондан ачык кандай нерсе керек бизге? Ошонун баардыгы караңгылыктан, үйрөнбөгөндүктөн, кайдыгерликтен, мусулман адамдар динин үйрөнбөгөндүгүнөн келип чыгат да. Башка улуттарды, башка адамдарды, яхут менен христиандарды батышты. Турап кете берет, болду.